Сен баштайсыңбы? Жаштар бар жерде өнөгүү бар да. Ушул Антиреклама идея. мүмкүнчүлүктөрүбүз негизи чектелген. Кичине саясат. Анткени жаштар ишенимди жоготуп койду. Сен эчтекеге оюң, пикириң жок. Мектепти бүткөндөн кийин сен качан үйлөнөсүң деп башташат. Мен үчүн азыркы жаштар аябай башкача да. Эмне үчүн маанилүү идеяларды, маанилүү ойлорду колдошубуз керек. Бүгүнкү өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн кандай идеялар керек? Сиздер менен Камила, Борбордук Азиядагы Idea уюмунун медиа координатору, ошондой эле бүгүнкү подкасттын алып баруучусумун. Ошондой эле биз менен Салам, мен атым Айзат Русланова, Борбордук Азиядагы Идеянын аткаруучу директору болом. Жана мен менен бүгүн Эльвира. Саламатсыздарбы? Эльвира Калмурзаева, эл аралык өнүктүрүү боюнча адисмин. Чоң рахмат бүгүн келгениңиздерге. Ошондой бир сонун бир маек түзөбүз бүгүн. Биринчи мындай бир суроом бар да. Негизи Эльвира, Айзат экөөңүздөр кантип таанышкансыңыздар? Айтып бересизби бир аз? Сен баштайсыңбы? Мен кички болгондо 8 класста негизи мектепте дебатный клуб ачылган болчу. Анан биздин менторлорубуз бар болчу да. Ошо менторлордун арасында Айзада деген тренер кыз бар болчу. Ал биздин мектептин бүтүрүүчү кызы болчу. Анан биздин мектепке дебатты алып келгенде, анан жума сайын биздики ар кандай тренингдер өтчү дебат боюнча. Анан бир күнү Айзада эже бизге айтып атат: мен силерге Бишкектен аябай крутой дебатерлорду алып келем. Анан ошондо дагы Эльвира келип атат. Көрсө Бишкектин крутой дебатерлору ошо Эльвира, анан дагы башка дебатерлор болчу. Ооба, ошо менин эң жакын курбум өзү Айзада. Айтып кеткен эле, ал менин ошо дебат командасын чогуу курганбыз. Fire and Ice болчубуз да. Эң биринчи алгачкы командабыз. Анан канча университетте канча жыл окудук, ошончо жыл дебат менен чогуу алектенип келдик да. Азырда эле дагы эле жакын доспуз да. Анан ошентип мен Айзат менен таанышкан болчумун. Айзатты тааныштырган болчу. Сонун рахмат. Негизи бүгүн биз ошол биздин подкастыбыздын алкагында биз деген ошол жаштардын мүмкүнчүлүктөрү, негизи жаштар биздин өлкөнүн өлкө эмес, андан тышкары Борбордук Азия жаштары бул деген ким, анан Idea деген ким, анан кандай мүмкүнчүлүктөрдү Idea түзөт деген мааниде сүйлөйбүз, маек түзөбүз бүгүн. Бизде мындай бир подкастыбызды бир суроо менен баштайм. Атайын, Idea сиз үчүн эмне? Бул суроого жооп берген негизи эле кыйын экен. Анткени азыр ар кандай башымда ар кандай мындай картинка, сүрөттөр пайда болуп атат да. Элестер. Анан эң башкысы Idea бул жаштар үчүн ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн жана ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачкан уюм. Жоогуңузга рахмат. Айзат, бир сөз менен айтканда кандай деп айта аласыз Idea? Idea мисалы мен үчүн бир сөз. Ойлонуп турайынчы. Бир нече сөз айтсам болот. Бир сөз аябай аз го идеяны сүрөттөш үчүн. Менин үчүн болсо, бул Idea дегенде мен ошо креативдүү жаштар, инновация, идея деп ошентип сразу ассоциациялар келет да. Анан ошол эле учурда бул Кыргызстандын же Борбордук Азиянын жолдору. Анткени Idеяда иштеп жатканда биз ушунчалык аябай алыстагы кичинекей шаарчаларга, айылдарга деген бардык да. Ошо чек арадагы, анан кечке эле жолдо жүрө бергенди элестетем. Анан ошол эле учурда ушунчалык креативдүү, аябай мындай күчтүү өзүнүн жашоосун же болбосо жаңыдан үйрөнүп жаткан, жаңыдан биринчи жолу кадам жасап жаткан жаштарды элестетем. Анткени көбүнчө учурда ошо биз ошо мектеп окуучулары менен дагы таанышып калдык. Ошон үчүн мага ушундай элестер, ассоциациялар келет да Idea дегенде. Ой, рахмат. Азыр мен дагы бир аз отуруп ойлондум да. Бул жылы мага бир Idеяны көптөн бери тааныйм, бирок ушул жылы мага бир ой келди да. Idea деген бул адамдар экен да. Анткени ар бир уюм болгондон кийин уюмда адамдар бар да, бүт ошол ойлорду,
ар кандай демилгелерди баштаган бул кайра эле адамдар, анан ушул эле адамдар сонун нерселерди алып келет да ушул уюмгачы. Ошондуктан мен үчүн биринчиден Айдия дегенде бул деген адамдар окшойт дейм. Туура, мен дагы биздин өзүбүздүн баягы мурунку командабызды, жаңы команда болсо деле үй бүлөңө кайрадан келгендей эле болосуң да. Үйгө өзүңдүн үйүңө келгендей эле. Мен канча жылдан бери офисте боло элем. Бирок келген сайын эле өзүңдүн үйүңө келгендей да. Мен ойлонуп Сүрөттөр келе баштады. сиздерди угуп, анан Айдия бул жаңы дем экен. Анткени адамдар алмашып турат. Бирок ошол эле адамдардын мындай жакшы элестери калат экен. Кайра кайтып келгин келет экен. Анткени башка ошо Айдияда иштеген башка кесиптештер менен көрүшүп калам. Анан алар дагы айтышат да, долбоорлорго катышып калгандачы Айдиянын долбоорун катышуучусу болгон бул башкача экен. Айдияда иштеген бул башкача экен. Анан жөн эле мындай наблюдатель болгон дагы башкача экен. Бирок сөзсүз мен Айдияга кандайдыр бир орусча айтканда сопричастность болуш керек экен да. Анан мен үчүн Айдия бул жаңы дем. Биз жаңыланып турабыз. Анан мурунку 2022 жылкы Айдия бул башкача Айдия. 23 жылы Айдия бул башкача да. Анан биз жаштардай, биз өзүбүз жаштарбыз, анан жаштардай болуп эле алмашып турабыз. Дагы бир ошо кайра эле айтып кетип атканда, Айдияга негизи кандай келгенсиздер? Сиз баштаңыз. Негизи азыр ойлонуп көрсөмчү, биздин баардык эле кесиптештерибиз кандайдыр бир деңгээлде катышуучу болуптур да башында. Андан кийин ушу жумушка келиптир же болбосо башка партнердук уюмдарда иштешкенби, ошондой болуптур да. Анан мен өзүм дагы ушу Айдиянын эң башында уюм эмес болгондо, биз башында эл аралык сеть катары Кыргызстанга келген да, Борбордук Азияга келген ошондо. Мен ошол дебатер катары Айдиянын көптөгөн бир демилгелерин катышуучу болчумун. Андан кийин катышуучусунан биздин көзөмөлдө кеңешчибиз бар, ошонун мүчөсү болчумун. Анда деген бул Айдиянын как раз стратегиясы боюнча эмне кылабыз, кандай уюм болуш керек деген ошондой суроолорду карачубуз да. Чоңдордун арасында мен бир жаш болчумун. Андан кийин башка уюмга кеткенден кийин ошо биздин биринчи директорубуз Майя башка шаарга көчүп кеткенден, башка өлкөгө көчүп кеткенден алар мага ошол сунушташкан болчу. Айдиянын жетектеп эсиңби дегенде, анан биринчи жолу мага айтканда мен жок деген болчумун да, мен коркуп койгом. Эльвира мен макул болбогонун билчү эмесмин. Коркунучтар бар экен. Ооба, мен ойлогом Эльвирага сунуш кылган, Эльвира макул болду деп, анткени мага ошондой сунуш болгондо мен даяр эмесмин, Эльвира жок, мен билимим жетпейт, тажрыйбам жетпейт, мен эч качан жетекчи болуп келген эмесмин дегенде, Эльвира мага айткан да, сен эч качан даяр болбойсуң. Негизи адамдар эч качан эч нерсеге даяр болбойт. Жаңы нерселер ачылып атат азырчы, карасак. Ошондой болгон жетекчилерге келгенсиң. Айзат болсо. Азыр Айзат. Мен ошондой Эльвирага ишениптирмин. Негизи мен Айдияга келгенде дагы Эльвиранын чакыруусу боюнча келгенмин. Анан ошондогу Айзатты да эстесем, мен такыр эле башкача болчу экенмин. Анда коркунучтар азыраак болчу экен. Анан өзүмө дагы көбүрөөк ишенчү экенмин. Анткени убакыт өткөн сайын билбейм эмнегедир коркунучтар көбөйөт экен. Анан башкача болчу экенмин да. Ушул антиреклама Айдияга келгенден кийин коркунучтар көбөйдү. Жок. Айдиянын ушу өзгөчөлүгү деп ойлойм. Анткени менден кандай десем, эч ким мага мындай талап койгон эмес. Айзат, сенин 3 жыл тажрыйбаң барбы? Ошо долбоорлорду алып баруу боюнча же долбоорлор менен иштөө боюнча 3 жыл тажрыйба барбы же жокпу деп эч ким талап койгон эмес. Анан мен деле
кандай десем, до конца түшүнбөй эле барганмын. Мен аябай жакшы түшүнүп жатам азыр. Баарына тең дежавю болду да. Кесиптештердин баарында. Бирок чын эле ошентип идеяга келген, бирок мен азыр Эльвирадан билип атпаймынбы, Эльвира дагы даяр болчу эмес экен. Анан негизи баарыбыз эле даяр болбой келиптирбиз, бирок ушул идеянын өзгөчөлүгү жаштарга мүмкүнчүлүк берет да. Анткени эгер жаштар уюму ушул мүмкүнчүлүктү бербесе, анда биз кайсыл жерден ушундай колдоо тапмакпыз, кайсыл жерден биз ушундай тажрыйба топтомокпуз да. Негизи жаштардын арасында көптөгөн стереотиптер бар да. Анан менин оюмча бул деген аябай жаман нерсе да. Анткени биздин эң биринчи кантип айтсак слоган деп айтабы же бир кандай ооба ошондой болобу. Бул жаштар бар жерде өнөгүү бар да. Анткени бир иш-чараларды карасаң, жаштарды бул бир атайын бир тусовка кылып коет да. Бул жерге келет, көптөгөн жаштар бийлеп, ырдап кетишет. Всё да, бул жөнөкөй мындай керемет сулуу жерлерин көрсөтүп эле кетип калышат да. Бирок деген жаштар кайра эле ошол креативдүү ойлорду алып келет. Жаштар инновация алып келет, жаңы идеялар менен, жаңы демилгелелер менен келет. Анан ошол стереотиптерди биз негизи айтканда акырындап жеңип келатабыз да. Анан ошол эле балалыктардан кетсек, азыркы күндө идеяны карасаң, тарыхты эстепчи, бул деген негизи дебаттан башталган да. Жаштар, дебаттар, ошол маалды эстегенде эмне үчүн дебаттар болгон? Негизи анан кантип ошол жаштар менен пайда болду да. Ошону бөлүшүп бересизби? Мен эми өзүм негизи ошо Айзат айтып кеткендей эле, өзүм дагы дебатёрмун. Бирок андан дагы мурун өзүм ушул өзүмдүн арын шаарында өскөнмүн, мектепке барганмын. Анан мектепте бир 11-класста Америкага барып келгем, бир жыл бою ошол алмашуу программасы боюнча. Анан кийин кайра келгенде, Кыргызстанга келгенде ойлонуп калгам да, мага окшогон жаштар аябай көп болуш керек депчи. Бирок ошол эле учурда ошондой эле амбициоздуу, кыялдары бар, бирок маалыматка, ушундай мен алган маалыматка мүмкүнчүлүгү жок болушу мүмкүн депчи. Балким ал программасы боюнча ал жаштар укпай калып, ошончо барбай калышты деп. Анан мен ал программага катышкандан кийин жашоом 360 градуска өзгөрүлгөн да. Анткени мен ал башка мектепке барганда ушунчалык жаштарда, окуучуларда аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Алардын ар кайсындай клубдары, ассоциациялары, журналисттик клуб болобу, дебат клуб болобу, ар кайсы нерсе менен алектенсең болот экен да. Спорттон баштап, театрга чейин. Мен бир жыл боюнча ошондой нерселер менен кечишке эле алектенип кылып жүрдүм да. Анан кийин школдук мектептеги парламенттер башкача, таптакыр башкача иштешет экен. Мен өзүм мектеп парламентте иштеп жатканда биз жүрүп эле тармактарды текшерип, немеңерди алып келдиңби, алып келген жоксуңбу? Субботник өткөрүп, аябай бир дискотека жасап. Да, еще бир авторитардуу бир орган болчубуз да, чынындачы. Биз анткени бизге ошо мугалимдер, администрация ошону түшүндүрүп берген болчу да. Анан мен аяка барып окуп келгенден кийин карасам, негизи жаштар өзүлөрү эле чечет экен да, эмне кылыш керек экен, кандай иш-чараларды кылат экен, мугалимдерди күтүшпөйт экен. Анан клубдар дагы ошондой сыяктуу болчу да. Анан кийин мен келгенден кийин ошо кыялымда мага окшогон жаштар Кыргызстанда аябай көп болуш керек депчи. Анан студенттик кезде ошол дебатный клубка барып, университеттен мен окуп жаткан университет ал ошо 2008-жылдары көбүрөөк мындай студенттик клубдар жок болчу да. Анан ошо биринчи дебаттык клуб болгон. Анан аяка барганда мен ошондо түшүндүм да, азыркы учурдагы окуп жаткан темалар университетте болобу, мектепте болобу, мага көп нерселерди бербейт экен. Критикалык ой жүгүртүү же болбосо жана анализдөө деген аябай керектүү болгон сапаттар менде жок болчу дебатка чейин. Анан дебатка барып, ушунчалык жаштар өзүнчө экономикалык тема болобу, саясий тема болобу, ошолорго даярданып атканда, биз ар кайсы нукталарга даярданып атканда ушунчалык көп маалымат алып, ошол маалыматтарды туура иштеп чыгуу же болбосо анализдөө нерселерди ошондо үйрөнүп аттык да. Анан ушул дебатный клуб негизи өзү
модель катары ошо жаштар өзүлөрү чечим чыгаруу процесстерине өзүлөрү чечип өзүлөрү таасир берип көргөзгөн бир модель болдугун да. Анан идеяга келгенде биздин эң биринчи ушу долбоорлорду жазып атканда эле мен ошондо идеяларым ошондо келген да. Эльвира айтып кеткендей эле биздики билбейм биздин мектептерди эстегенде, мектептерде болгон мүмкүнчүлүктөрдү эстегенде, шарттарды эстегенде мен билбейм жаман болуп кетем да. Мүмкүнчүлүктөрүбүз негизи чектелген. Мектептерде тилекке каршы азыр дебаттык клубтар жок. Бардык мектептерде мектеп парламенти кээ бирлерде бар, кээ бирлерде жок. Экинчи биздин өзгөчөлүгүбүз идея катары биз эң биринчи ошо кайсыл айылда болобу же кайсыл шаарда болот, ошол жаштардан сурайбыз да, сиз балдар силердин муктаждыктарыңар кандай? Силерди кандай көйгөйлөр тынчсыздандырат? Же силердин мектебиңерге билбейм кандай билим жетпей атат? Ошону сурайбыз да. Анан эң биринчи менин оюмча биз жаштар менен иштегенде, анан мамлекеттик органдар болобу же башка уюмдар болобу, эң биринчи сураш керек. Ушул жерден биздин дагы бир баалуулугубуз чыгып келет да. Биз жаштар үчүн жаштардын оюн сурабай эч нерсе кылбайбыз. Менин оюмча ушундай подход бардык тармактарда болсо, анда Кыргызстан тез эле өнүгүп кетмек да. Жаштар жөнүндө айтып кеткенде, бүгүнкү күндө жаштар алар ким? Айтканда. Жаштар көптөн бери ооба жаштар деп айтып атабыз, бирок бүгүнкү күндө биздин өлкөдө негизи Борбордук Азияда булар ким жаштар? Кыргызстандан баштайлы. Жаштар дегенде кайрадан бир сөз менен сүрөттөй албайбыз. Анткени айтып кеткендей эле жаштар ар кандай. Анан жыл сайын жаштар өзгөрүп турабыз. Кызыкчылыктар өзгөрөт, билбейм, көйгөйлөрүбүз өзгөрөт, кыялдарыбыз, максаттарыбыз баары өзгөрөт. Анткени биз тезден өзгөрүп турган муунбуз. Анан Кыргызстандын жаштары боюнча айтып кетсем, акыркы 3 жылда Кыргызстандын жаштары мамлекетке болгонбу же коомчулукка болгонбу же улуу муунга болгон ишенимди жоготуп коюшту да. Анткени мурункудай биз активдүү болбой калдык. Мурунку кичине саясат. Рекламная пауза. Да, бирок саясат бүт жакта. Шайлоолорду эле айтсак, ошо акыркы жылдары көп шайлоолор болду, президенттин шайлоосу, парламенттин шайлоосу, кандай местный жергиликтүү айылдык кеңештердин шайлоосу болду, референдум болду. Анан ушул шайлоолордун барындагы жаштардын катышуусу, ошо шайлоолордо болгон жаштардын катышуусу абдан эле төмөн. Анткени жаштар ишенимди жоготуп койду. Өзгөрүүгө ишенимди жоготуп койду, бирок ошол эле кезде биздики жаңы формалар пайда болду да, жарандык активизмдин жаштар арасында. Бул онлайнда, кандай десем, социалдык тармактар, медиа активизм пайда болду. Анан маданият аркылуу биз дагы өзүбүздү көрсөтүп баштадык да. Анан мен ойлойм, жаштар аябай пассивдүү, эч нерсе кылгысы келбейт же билими төмөн дегенде мен каршы боломун. Мен мындай деп эсептебейм. Жаштар ар кандай, бирок ошол эле убакта жаштар Кыргызстандын болгон келечегине тынчсыздандырат. Жаштар салым кошкусу келет, бирок улуу муун же мамлекеттик органдар же башка уюмдар даярбы жаштар менен иштеген? Бул башка суроо, мүмкүн башка выпускта болот. Дүйнө боюнча Борбордук Азия эң жаш регион. Анткени эң көп
кандай доля молодежи, проценты. да, эң көп пайызы ошол Ооба. Борбордук Азияда дүйнө боюнча. ооба дүйнө боюнча эң жаш регион болот. Бирок ошондо биз ойлосок, эң жаш регион болсо, анан жаштар креатив, инновация, билбейм, ар кандай өзгөрүүлөрдү алып келсе, эмне үчүн биздин регион, билбейм, башка регион, Өнүкпөй жатат. ооба, башка региондордой эмес, ошол эле там Европа болобу, Америка болобу, эмне үчүн биз андай эмеспиз деген суроо пайда болот да. Анан бул жакта биздики көп учурда жаштарга мындай микрофон бербейт да, жаштарды укпайбыз, жаштарга кезек жетпей калат. Анан ошондуктан жаш регионбуз, жаштар көп, бирок биздин потенциалыбыз башка тармактарга кетип калып атат, башка өлкөлөргө кетип калып атат. Менин оюмча бул чоң көйгөй. Мындай да эми азыр юбилейден эле карап турсаңар, негизи мындай тенденция көптөн бери эле келип жатат. Бул ата энелерге кайрылуу мүмкүн, анткени айтышат да, бала 18-ге чыкканча чейин, кызбы, балабы, там мектепте окуп жатканча чейин айтышат, мектепти бүткүнчө чейин айтышат, сен эчтекеге оюң, пикириң жок. Сурашпайт, кандай там кийинесиң, бүт баары тең алып беришет. Анан кийин мектепти бүткөндөн кийин сен качан үйлөнөсүң деп башташат. Бирок ошол эле учурда мындай да, элестеткиле, жашоо боюнча чечим чыгаруу процесстерине эч качан катышкан эмес. Анткени үйдө сени эч ким сурабайт. Кайсы паста менен колдоносуң, кайсы түстө кийим кийесиң, же болбосо ошондой суроолорду такыр сурашпайт. Андан кийин мектепти бүтүп аткандан кийин эле айтышат да, жок, сен үйлөнүш керексиң, күйөө чыгыш керексиң деп анан кыйнашат дагы. Анан кийин алар ошондой аябай маанилүү чоң бир чечимдерди өзлөрү кылууну талап кылышат, же болбосо ата энелер өзлөрү чечип коюшат. Анан кийин алар мажбур болуп, бат эле бир 2-3 күндүн ичинде уже улуу болуп калыш керек экен да, улуу киши болуп калыш керек экен. Биз ошон үчүн жаштардын кандайдыр бир амбициоз, бирок мен үчүн азыркы жаштар аябай башкача да. Аябай идеялары көп, анткени ушул социалдык тармак дейбизби, же жаштар өзлөрү ушундай пространстволорду айлана чөлөнөсүн алмаштырып, маалымат алып жатышат, жаңы нерселерди үйрөнүп жатышат. Балким өзгөрүүлөрдү бачым көрбөйбүз, бирок ошол эле учурда биз структурдук барьерлерди айтып атабыз, системалык өзгөрүүлөр болгон жок. Эми бизде мамлекетте канча жаш министр бар? 30-дан төмөн болгон депутаттар барбы? Болсо дагы чынынан жаштардын муктаждарын же маселелерин чыгарып жатышабы? Көбүнчө учурда биздин жаштарыбыз ошол эле учурда иштеш керек, окуш керек, андан сырткары балдарын багыш керек. Анан мындай нерседен убактысы болушу мүмкүн да, то есть выживание дейбиз го. Ооба. Көбүнчө учурда ошондой нерселер менен алар ошондой нерселерге дуушар болушат да. Тилекке каршы. Ушул учурда айтып атканда, Борбордук Азияда, Кыргызстанда көптөгөн демилгелер бар да. Ошол өзгөрүүлөрдү отпайбызбы? Бул ден позитивдүү өзгөрүүлөр да. Биз айтабыз, негизи маанилүү идеяларды колдоо, бул ошентип биз айтып атканда, бул кандай ойлор, кандай идеялар, эмне үчүн маанилүү идеяларды, маанилүү ойлорду колдошубуз керек. Бул негизи ошол жөнүндө бир аз айтып бересизби? Менин оюм боюнча ар бирибиздики мындай период болгондо колдоо керек болчу, идея болобу же билбейм кандайдыр бир чечим болобу, жаш кезибизде аябай маанилүү кезде колдоо керек болчу. Ошол колдоону алганда биз мындай жогорулап баштайбыз да, өсүп, өнүгүп, потенциалыбыз ачылып баштайт да. Анан критика айтканга, негизи эле критика айткан оңоюраак да. Мотивация бергенден көрөк, колдоо бергенден көрөк, жөн эле критика айтып, анан мынтип басып койгон оңоюраак. Анан көп учурда биздики жаштарга ошондой мамиле көрсөтөт да. Кыргызстандачы жөн эле басып коет. Мисалы үчүн мен дагы бүгүн
бир чогулушта болдум. Анан жаштар пассивдүү, жаштар эч нерсеге катышпайт, жаштардын эч нерсеге кандай десем, ооба кызыгуусу жок деп айтышат. Анан ошонун баарын айтып атканда мындай мен чап кылып аткандай болдум да. Анткени жаштарды көргөндө ар кандай демилгелерди аткарып атышат. Там бир жаштардын тобу мусордук полигон менен канча жылдан бери иштеп, ушул көйгөйдү чечишти. Башка жаштар Кыргызстандын кыздары менен иштеп, кыздарга билимге болгон укугун кандай ишке ашырып атышат. Дагы бир жаштар дагы бирдеме кылып, постоянно эле бирдеме кылып жүрөбүз да. Анан ошол убакта биздин иш аракеттерди көрбөгөн адамдар биздин жумуштун баарын, биздин жетишкендиктердин баарын мындай жокко чыгарып аткан. Бул эң эле жаман нерсе. Анан ар бир идея маанилүү, ар бир ой пикир маанилүү деген уран менен биз негизи коммуникация түзүшүбүз керек деп ойлойм. Жаш болобу, улуу болобу, билбейм, саясатчы болобу, ырчы, блогер болобу, ар бир ой пикир маанилүү. Азырда мен эстеп кеттим, буга чейин Айзатка да айтып бергем да. Мен катышуу жана жаштар менен да иштеп баштаганда долбоордун катышуучусу андан тышкары бир долбоор демилге башталган. Анан кийин көбү айтчу, бул деген мектептин администрациясы болобу, бул башка бир туугандар болобу. Эмне кыласың бул деген, бул ушул демилге үчүн сага эч ким төлөбөйт. Ушул демилге үчүн сен эчтеке албайсың, эмне кыласың. Бирок демилгени кылып баштаганда мага аябай маанилүү көрүнчү да бул демилгечи. Анан мен башкаларды көрүп, ошол өзгөрүүлөрдү көрүп, ушул демилге бир адамдын жашоосун, бул эң сонун кейс да мен үчүн, жашоосун өзгөртүп алдым. Анткени ал бала болсо буга чейин демилгеге чейин башкача бир жаман нерселер менен алек болуп, анан кийин ошондой бир өзүнүн көйгөйлөрү менен долбоорго келгенде, демилгегечи демилге бүткөндө аны карасаң такыр башкача инсан болуп калды да. Ошондо мен мектепте окуучумун, түшүндүм. Ошондой деген ойлор маанилүү, ошондой позитивдүү өзгөрүүлөр болот. Анан ошондой демилгелерди колдош керек. Туура, менде азыр ошо идеяда иштеп жатканда дагы бир кейс болгонда, негизи мындай историялар бизде аябай көп да. Анан кийин мен өзүм ошо көбүнчөлөр тамашалашып беришчү да. Сен эмне эле кечке эле мониторингде жүрөсүң, сен жетекчи болгондон кийин кабинетиңде отурбайсыңбы же командаңа ишенбейсиңби депчи. Негизи мага ушул жаштар менен таанышуу, өзүбүздүн ушул катышуучулардан сураш керек болчу да. Болуп атабы, болгон жокпу, өзүңөрдүн муктаждыгыңар кандай. Анан ошондой баарлашууда көбүнчө историялар чыкчу да. Анан бир кейс болгон, биз Айзат айтып кетпедиби башында, бизге деген жаштар менен иштешүү бул бир нерсе, бирок ошол эле учурда биз эң башкы түшүнгөнүбүз нерсе, биз азыр айтып жаткан көйгөйлөр, маселелер бар, бул анын айлана чөйрөсү. Ата-энеси, мектеп болобу, биз ошондуктан мугалимдер менен иштедик, профлицейдеги мугалимдер менен. Ата-энелеримди дебаттарга чогуу коштук. Анан бир ошо көп историялар бар негизи. Ошонун бирөөсү биз ошо ата-энелерди дебаттарга кошуп, аларды атасы болобу, энеси болобу, жеңеси болобу, эжеси болобу, өзүнүн баласы менен же кызы менен чогуу бир тайпа болуп дебаттарга катышкан да. Анан дебаттарга даярданып атканда өзүнүн баласынын же кызынын, уулунун чыгып дебаттарда катышып атканын, аргументтерин презентация кылып атканын көрүп, аябай сыймыктаныптыр да. Анан отуруп алып айтып атпайбы, менин балам деген аябай көп нерсени билет турбайбы көрсө. Мага эрежелерди түшүндүрүп берип атты, бул тема жөнүндө дагы түшүндүрүп берип атты депчи. Андан кийин башка жеңеси келиптир, башка бир баланын, анан айтат, мен үйгө барганда өзүмдүн балдарым менен деле мынчалык сылык сүйлөшпөйм депчи. Анан ал биздин тренерлерибизден биз как раз негизи 15 жаштагы, 16 жаштагы өспүрүмдөр менен кантип сүйлөшүш керек, коммуникацияны кандай куруш керек деген нерселерди дагы түшүндүрдүк да. Анан айтып атпайбы, мен өзүмдүн кичинекей балдарым менен дагы мынчалык сүйлөшпөчүмүн мурун депчи. Эми силер ушуну түшүндүргөндөн кийин биз тренерлерибиз, биз өзүбүз жаштар менен сүйлөшкөндү көрүп,
жүрүм-турумубузду көрүп анан ошо бизден үйрөнүптүр да. Анан айтып атпайбы, мен үйгө келгенден аябай уялдым дейт да өзүмдүн балдарыман. Анан эми ошо ал айтып атпайбы жеңесичи, барып жолдомошума да ошондо түшүндүрүп бердим. Анан биз дагы өзгөргөнгө аракет кылабыз депчи. Анан ошонун баарын уккандан кийин мен үчүн бул аябай чоң сыймыктанга турчу бир нерсе да. Анткени чынында эле биздин деле ата-энелерибиз мындай маалыматты алган эмес. Алар дагы ушундай системада өсүшкөн, аларды дагы ушундай кылып тарбиялашкан, алардын да идеяларын басмырлашып колдошкон эмес. Анан негизи эле ошондой да. Ошон үчүн бул кандай бир цепочка сыяктуу. ооба. Анан эгерде биз жаштарды дагы өнүктүрүш керекпиз, бирок чоң уулдарды дагы, улуу чоңдорду да өзгөртсөк, анда ошондой идея, ар бир идеялар, ар бир ой пикир маанилүү болуп башталат да. ооба. Ооба, биздин подкастыбыздын дагы бир мындай фишкабыз бар да. Биз биздин угуучуларыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө бир суроо бергим келип атат да. Кандай бир суроо берсек болот жаштар жөнүндө? Суроонун жообуна карап, эң уникалдуу, эң мындай ачык жоопко идеядан бир мерч болот да. Такой туз. Кандай деп ойлойсуз? Анткени көптөгөн окуялар менен бөлүштүк, көптөгөн маалыматты уктук. Анан менимче бул суроо жаштар жөнүндө. Менден бир суроо бул биз бүгүн аябай көп идеялар жөнүндө, жаштар жөнүндө талкууладык, өнүктүрүү боюнча да талкууладык. Анан балким ошо өзүбүздүн ошо көрүп жаткан жаштарда же уулдарда силерде да идеяларыңар болушу мүмкүн. Бүгүнкү өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн кандай идеялар керек? Сонун суроо болду. Эльвира Кыргызстанды жана башка долбоор жазайын деп атат окшойт. Ошол Топтоп алайын да. Эльвира берген суроонун жообуна мен айткандай эле идеядан сонун мерч болот. Сизден жоопторду күтөбүз. Эң креативдүү жооптор. Анан долбоор пайда болот. Бул Айдиянын подкасттын 1-чи выпуску. Биз ошодон баштайбыз. Келечекте сонун дагы бир эпизоддор болот. Биз менен болуңуздар. Мүмкүн силер уккуңар келген же көргүңөр келген бир инсандар болсо, жазгыла бир инсандар эмес, мүмкүн бул бир темалар болот силерге кызыктуу. Ошолор жөнүндө комментарийге жазсаңыздар, биз ошонун баарын эске алып, эмки эпизоддо силерди кайра күтөбүз. Ошол бүттү. Эми өзүбүз чай ичели. Макул. Чай жок, Камила дайындаган жок. Суу ичебиз. Коноктор кетти. Активизм үчүн суу ичели. Совод. Кошмар.